Саламатсыздарбы, ЛТР Илим Билим каналынын теле көрүүчүлөрү. Силер менен бүгүн шахмат сабагын баштайбыз. Биринчи бүгүнкү биздин тема шахмат негизинен өзү кайда ойлоп табылган жана кантип ойнолору тууралуу айтып берем. Негизинен шахматты байыркы Индияда ойлоп табышкан. Байыркы Индияда биринчи аталышы шатранж деген ат менен ойлоп табылган. Буну бир дыйкан өзүнүн ошол дыйканчылыгында ойлоп таап шахка алып барып көрсөткөн. Ошол шахматты көрөр замат ага аябай жаккан жана шах дыйкандын ойлоп тапканына не кааласаң ошону берем деген шахтын белегине дыйкан ар бир чакмакка бирден кап буудай койсо, ал кап буудайлар ар бир экинчи, үчүнчү клеткада көбөйүү түрүндө кете берсе, канча кап буудай чыкса, ошончо кап буудай берсең жакшы болмок деген сунуш менен дыйкан өзүнүн үйүнө кетип калат. Шах дыйканга аябай таң калып, бир четинен күлүп, бир четинен өзүнүн жардамчыларына канча сураса ошончо берип кое бер деп айтып коет. Бирок ошол көп өтпөй эле шахтын жардамчылары ар бир чакмакка буудай коюп чыга берсе, бул абдан бир чоң сумманы алып келерин айтышат жана мынча кап буудай бизде жок жана бул бүткүл дүйнөдө дагы мынча кап буудай чыкпаарын айтат. Ошондо шах бул дыйкандын ойлоп табуусуна аябай таң калып, бул шахмат акылмандардын оюну деп атап койгон. Арадан көп жылдар өтүп, негизинен бул Индияда мындай бир гана шахтар гана ойналган шахматты. Анан ал эми карапайым адамдарга шахмат ойноо абдан бир чоң жетишкендик болгон. Анан арадан көп жылдар өтүп, Индияга сапар менен европалык адам барып калат. Ошол жерден шахматты ойноо эрежелерин үйрөнүп, шахмат өзүнө ошол жактан сатып алган жана ошол ал өз мамлекетине баргандан кийин ал Европа боюнча жайылып, азыркы учурда ошол бүткүл дүйнө боюнча шахмат оюнун билип, ойноп келишет. Негизинен жаңы ойлоп тапканда шахматты бул азыркы учурда бул 8 клетканы ээлейт, 8 туурасынан 8 капталынан. Ал эми жаңы ойлоп тапканда болсо бул 10го 10 болгон жана баардыгы биригип 100 клетканы түзгөн. Ал эми улам өзгөрүп отуруп, азыркы учурда доска бизде 8ге 8 64 клетканы өзүндө алып жүрөт. Негизинен бул деген актардын караларга каршы, ошол эле малда каралардын актарга каршы оюну болот. Оюндун башында актарда дагы, караларда дагы бирдей санда фигуралар болот. Ар бир фигуранын өзүнүн максаты оюн учурунда жана өзүнүн жүрүшү, анан өзүнүн баасы болот. Азыр мен сиздерге ар бир фигуранын аттарын жана бааларын кененирээк айтып берип кетейин. Эң эле жөнөкөй жана көп шахматта булар пешкалар. Пешкалар бизде баштапкы абалда бирдей тегиздикте 8 катарынан тизилип турат. Ошол эле малда актардыкы дагы бирдей тегиздикте 8 катарынан тизилип турат. Булар баасы боюнча бир деп эсептелет. Мисалы, салыштырып келсек, бизде эң четинен 2 ладьялар орун алган. Булар шахматта баасы 5 пешкага тети. Андан кийин бизде аттар деген ладьядан кийин орун алган. Булардын шахматтагы баасы 3 пешкага барабар. Андан кийин бизде слондор. Слондор бизде дагы 3 пешкага барабар. Ал эми шахматта деген эң маанилүү фигуралар айта кетсек, бул бизде оюндун эң маанилүү фигурасы король. Король актарда 1, караларда 1 болот. Жана эгерде мисалы корольду жеңдирген тарап
жеңилүүчү болуп эсептелинет. Ал эми королдун жанында турган булар ферзьдер. Ферзьдер болсо бул шахматтагы эң күчтүү фигура болуп эсептелинет. Эң күчтүү фигура актарда бирөө, караларда бирөө. Баасын айта кетсек, ферзь 9 пешка, каралардын ферзь да 9 пешка. Ал эми королдун баасы жок. Эгерде королду уттурсаң, оюн жеңилген болуп эсептелинет. Андан кийин эми силер көрүп тургандай эле эми ойнош үчүн жүргөндү дагы билиш керек. Эми жүрүштөрү тууралуу айта кетсем, эң жөнөкөй эле пешкадан баштайын. Пешкалар бизде баштапкы абалында 2 чакмакка, ошол эле маалда 1 чакмакка жүрө алат. Ошол эле жүрүштөрдү бардык турган пешкалар жүрө алышат. Мисалы, баштапкы абалында 2 клеткага жүрө алат. Ал эми кааласа 1 клеткага жүрө алат. Бирок баштапкы абалынан бир жүрүш жүргөндөн кийин 2 клетка же 1 клеткага ал пешка өзүнүн 2 клеткага жүрүүсүн жоготот жана 1 эле клеткадан жүрө баштайт. Бирок пешка түз жүргөн менен, мисалы, актар пешка менен 2 клеткага түз жүрдү дейли, ошол эле жүрүштү карлар жасаса, булар бири-бирине такалып калганы көрүнөт. Анткени деген ошол эле маалда пешкалар жей алат. Жей алганда булар кыйгач түрүндө жейт. Эгерде пешка ак клеткада турса, ал ошол эле жанына келген ак клеткадагы пешканы жей алат. Ал эми жанына келген кара клетка менен алар бири-бирине такалып, азыркы учурда 2 пешка тең жүрө албай алат. Ошондо пешка бизде түз жүрөт, бирок мисалы жегенде алар акта турса ак клетка менен жейт, ал эми карада турса кара клетка менен жүрөт жана жейт. Андан кийин бизде четте турган ладьялар бизде түз гана жүрө алышат. Мисалы, биякты көздөй түз жүрсө, биякты көздөй түз жүрсө, биякты көздөй түз жүрөт. Анан артты көздөй дагы жүрө алышат. Ошол эле маалда ладьялар бизде түз багытта жейт. Мисалы, эгерде ладья бул жерде турса, бул жакта турган пешканы түз барып жей алат. Ошол эле маалда каралар түз барып актардын ладьясын жей алат. Ушундай эле тартипте бардык доскада турган ладьялар жүрүшөт. Мисалы, каралардын ладьясы эгерде бул жерде турса, пешканы жесе, ал ладья түз барып пешканы жей алат. Андан кийин бизде слондорду айтып берип кетейин. Бизде слондор бир аз өзгөчөрөөк. Эгерде баштапкы абалында слон ак клеткада турса, ал оюн шарты боюнча оюндун аягына чейин ак клетка менен гана жүрө алат. Мисалы, бул ак клетка менен жүрсө, ал эми карада турган слон дайыма кара клетка менен жүрөт. Ошол эле маалда пешканы же кандайдыр бир башка фигураны жегенде дагы ак клеткада турган слон эч качан, мисалы, карада турган фигураны жей албайт. Ал эми карада турган слон эч качан ак клеткада турган фигураны жей албайт. Мисалы, каралар жүрдү дейли, актар ак клетка менен барып ак клеткада турган пешканы жей алат. Ал эми карада турган слон болсо, азыр барып кара клетка менен кара клеткада турган пешканы жей алат. Андан кийин биз ферзьти көрөлү. Ферзь бизде шахматтагы эң күчтүү фигура болгондуктан, бул ошол эле маалда айтып кеткен ладьядай түз багытта жүрө алат. Ошол эле маалда айтып кеткен слондой, эгерде түз барып ак клеткага туруп калса, ак клетка менен жүрө алат. Ал эми дагы башка жакка жүрүп кара клеткага туруп калса, кара клетка менен жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан шахматтагы эң күчтүү фигура бул ферзь эсептелинет.
Андан кейін бізде король, ең маанилүү фигура шахматтағы. Король бізде баштапкы абалында же болбосо кайсы бир клетка турса, жанындагы гана клеткаларга жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, биякта турса, бияка жүрө алат, бияка, ошол эле маалда бардык жанында турган клеткаларга жүрө алат. Анан шахматтагы эң эле мындай татаалыраак болгон бул бизде аттын жүрүшү. Аттын жүрүшүн кээ бирлери Г түрүндө жүрөт деп түшүндүрөт. Мен оюмча буну эки клетка бир багытта жүрүп, анан өзүнүн жанында турган клеткага бурулуп кетет деп түшүндүрүү оңоюраак болот го дейм. Мисалы, биякта турса, эки клетка бир багытта түз жүрүп, анан капталга бурулуп кетет. Мисалы, биякта турса, эки клетка түз жүрүп, бияка бурулуп кетет. Же кээ бир каалагандарга мындай жөнөкөйрөөк болсо, Г түрүндө жүрөт десек деле болот. Ошондо биз бардык фигуралардын жүрүштөрүн карап көрдүк. Дагы бир сурак айтылып кетейин. Бизде эң эле жөнөкөй шахматта бул пешкалардын жүрүшү. Пешкалар бизде баштапкы абалында эки клеткага же болбосо бир клеткага жүрө алат. Анан булар мисалы жүргөндөн кийин башка бир фигураны жегенде, алар ак клеткада турганда ак клетка менен жейт. Ал эми эгерде пешка кара клеткада турса, ал кара клетка менен жей алат. Андан кийин бизде ладья. Ладья бизде түз жүрөт. Мисалы, биякты көздөй түз жүрө алат. Биякты көздөй түз жүрө алат. Анан биякты көздөй түз жүрө алат. Андан кийин бизде слон. Слондор бизде өзгөчөрөөк. Мисалы, эгерде слон ак клеткада турса, ал оюндун аягына чейин ак клетка менен жүрө алат жана ак клеткада турган пешкаларды жейт. Мисалы, азыркы учурда слон ак клеткада турган пешканы жей алат. Так, ал эми карада турган слон, мисалы, кара клетка менен жүрүп, азыркы учурда карада турган пешканы жей алат. Андан кийин бизде ферзь. Ферзь бизде шахматтагы эң күчтүү фигура болгондуктан ладья жана слондой болуп жүрө алат. Ошол эле маалда түз жүрө алат жана түз жей алат. Анан ошол эле маалда эгерде карада турса, кара менен, ал эми акта турса, ак клетка менен жүрө алат. Андан кийин бизде король, эң маанилүү фигура. Король болсо, мисалы, ушул жерде турса, жанындагы бардык клеткаларга жүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин ошол шахматтагы эң эле татаал болгон жүрүшү бизде ат. Ат болсо бизде эки клетка бир багытта, анан бурулуп кетет. Же болбосо Г түрүндө жүрөт деп айтсак да болот. Эми жүрүштөрүн үйрөнгөндөн кийин мен силерге кантип ойнош керек экенин түшүндүрүп берип кетейин. Бул жерде негизинен ким, мисалы, эгерде каралар актардын королуна биринчи жетсе, жана биринчи актардын королун кармап алса, анда каралар утат. Ал эми актар эң биринчи каралардын королуна жетсе, анда актар уткан болот. Демек, бул жерде эң эле маанилүү болгон максат бул биринчи болуп каршылаштын королуна жетүү болуп эсептелинет. Мисалы, азыр мен силерге кантип актар караларды эң эле бат уткан мындайча айтканда оюнду көрсөтүп берип кетейин. Мисалы, актар пешка менен жүрдү. Ошого каралар пешка менен жооп берди. Актар слонун чыгарды. Каралар слонун чыгарды. Актар болсо ферзь менен чыгышты. Жана каралар коюн чыгарып,
бул жерде ферзь пешканы жеп корольго кол салат. Анан эгерде мисалы каралар ферзьти жейин деп ойлосо, бул жерде слондун турганына байланыштуу, жана эгерде каралар жеп койсо, актар слон каралардын королун жеп коет. Ал эми эгерде жебей коеюн десе, бул актардын ферзи каралардын жүрүшүн жаап койду. Ошондо демек бул оюндун бүтүшү тууралуу айтып турат. Демек оюндун максаты биринчилерден болуп каршылаштын королун кармап, же болбосо ошол багынтуу болуп эсептелинет. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, бул шахматта деген бардыгы эле көрүп турушат жана байкашат. Бул ошол доскадагы А, Б таңбалары жана бул цифралар. Булар жөн гана турган жок. Булардагы өзүнүн бир мааниси болот. Мен силерге азыр түшүндүрүп берип кетейин. Булар мисалы эгерде А, Б, С, Д деп көрүп турсаңар, ар бир 64 клетканын өзүнүн аты болот. Мындайча айтканда, мисалы эгерде могу клетканы көрсөтсөк, бул А тамгасы менен 4-түн кесилиши болгондуктан А4 деп аталат. Мисалы бул клетканы көрсөтсөк, бул бизде F тамгасы менен 6-нын кесилиши болгондуктан бул бизде F6 болуп эсептелинет. Ошондо демек шахматта деген профессионалдуу шахматисттер, мисалы эгерде мен пешканы жүрсөм, мен бул пешканы E4-кө жүрдүм деп айтам. Ал эми соперниктин жүрүшү пешка E5-ке жүргөндүктөн пешка E5. Андан кийин мисалы коньдун чыгышы конь F3. Конь F3 ошол тартипте айтылат. Ушул менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эң сакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.